Oradan камсанап айтылат. Бирок бүгүнкү күндө Кыргызстандагы түзүлгөн сот системасы бүт баары бир кишинин, бир партиянын, бир топтун кызыкчылыгы үчүн гана иштеп аткан сот системасы. Камакта турган саясатчылардын сөздөрүн уктум. Алардын сөздөрүн уксаңыздар, бүгүнкү күндө берилген кырдаалга так ошол даана жооп берип аткандай болот. Эмне кылсаңар да ошол кылгыла тезирээк бүтүргүлө деп калыптыр. Кандай соттосоңор ошондой соттогула. Эмне күнөө таксаңар ошол күнөөнү таккыла. Канча жылга кессеңер ошончо кескиле, бирок эртерээк ушул сот жараянын чыгаргыла, ушул процессти токтоткула деген. Бул деген сөз жашоодон түңүлүүгө алып барган жагдай. Не деген күнөөлөрдү артып коюп жатышат. Талгарбековдер жатышат. Садыр Жапаровду далилдей албастан аябай маскара болуп баары бир жатышат. Текебаев менен тең таймашууга мүмкүнчүлүк бериши керек эле. Мен аларды коргоп аткан жерим жок. Адилеттүү сот болгон болсо жазасын алсын. Маселе соттун коррупцияга аралашкандыгында. Бүгүнкү күндө сотту биз монстр кылып алдык. Бир кишинин колундагы камчы да. Бүтүндөй элдин эмес, бир кишинин колундагы камчы. Кимди чап десе чабат. А эмне үчүн деп суроо да койбой калды бүгүнкү соттор. Чап деди чабат. Кандай десем, бир үн чыкпаса, эл пикирин билдирбесе, мындан да 5 беттери болот. Азыркы сотко келип соттоп атыптыр. Эгер ушундай жол менен кете берсе, үйүндө жатып эле чечим чыгарып коет.